Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах Таалам барыбызга пайдалуу илим насип кылсын. Үйрөнгөнүбүздү жана үйрөнүп атканыбызды Аллах Таалам жардамы менен Шейхул Исламдын кабырдагы 3 суроо, 3 негиз китебинин 2-чи кириш сөзүндө 2-чи маселесинде. Кече 1-чи маселени алганбыз. Ал жерде Аллах Таалам бизди жаратып, рызкы берип, жер бетине таштап койбоптур. Өзүнүн ырайым менен, мээрим менен адамдардын жынысынан болгон пайгамбарды жөнөтүп, жана кимде ким пайгамбарга баш ийген болсо бейишке кирет деп, кимде ким пайгамбарга баш ийбесе тозокко бара тургандыгын. Мына ушул Аллах Таалам эң чоң неаматтардын бири ислам, ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам жибериши. Ал эми бүгүнкү 3 негиздин 2-чи кириш сөзүндөгү 2-чи маселедеги айтыла турган маселе бул ушул пайгамбарга баш ийгенден кийин адамдар кантип Аллах Тааламга ибадат кылыш керек. Ибадат кылууда ошонун ихлас менен тунук Аллах Таалам өзүнө арнаштыкта. Себеби пайгамбарлар келгенде көп адамдар жаңылышат. Төөңдө Кудай бар, силерди жараткан Аллах Таалам, силерге рызык берген Аллах Таалам айткан экен деп. Көп пайгамбарлар келгенде коомундагы адамдар Аллахтын бар экенин, ал жаратат экенин, ал тирилтет экенин, ал өлтүрөт экенин, ал рызык берет экенин, ал аламды башкарып турат экенин билген. Болгондо пайгамбар менен коомундагы жана тирешүүлөр, келишпестиктер, согуштар эмнеде болгон? Көбүндө бул ошолордун сыйынуусунда, ибадатында жалгыз Аллахтын өзүнө арнагыла дегенде ана коомдор жок, биз айкелдерибизди ортомчу кылабыз, биз буттарыбызды ортомчу кылабыз, ушулардан шапаат сурайбыз, ушуларды менен Кудайга жакындайбыз, Кудай бизди укпайт, Кудай бизди кабыл кылбайт, себеби биз күнөөкөрбүз, себеби бул адамдар өтүп кетти, рухтары Аллахтын алдында, ушулар аркылуу Кудайга жакындайбыз деп түрлүү түркүн актануу жолдору менен актанышкан. Ал эми пайгамбарлардын баары келгенде, эй адамдар, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, антпесеңер сыйынууңар кабыл болбойт, Аллах Таалам ыраазы болбойт силерден, Аллахтын кары түшөт, ачуусу түшөт силерге деп ошентип тирешип күрөшкөн пайгамбарлардын баары. Акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам коомуна келгенде Меккенин мушриктери Аллах Таалам бар экенин билишкен. Керек болсо башына кыйынчылык түшкөндө алар жана бут суттарын баарын жыйнаштырып, керек болсо кукуладай кылып жазып алган кудайчыларын жолдон ачкачылыкта жеп салып, жалгыз Аллахка жалынып жалбарып дуа кылышкан. Болгону токчулук келгенде кайра деңизден жээкке чыкканда эле баягы жерлерине, үйлөрүнө кайтып келгенде буттарын ортомчу кылган. Бирок мунун баары ширк кыл дегенде Кудайды жокко чыгарган эмес. Аллах Тааламдын жараткан экенин, рызкы берип турганын, аламды башкарып турганын, акыретте Аллах Тааламга болгон жолугууну жокко чыгарган эмес. Ана бизге жыйынтык келип чыгат бул нерседен. Мен деген Аллах Тааламга ишенип койсом эле маселе бүттү экен деп ойлобош керек. Мына шайтан ушундай кылып адамды ширктин торуна, адашуунун агымына, жалганга түрткүзүп келет да. Ана бул бөлүмдө да көрдүңүздөрбү, Аллах Таалам эч убакта ыраазы болбойт. Сен Кудайга жакындооңдо, ибадатыңда башка бирөөнү шерик кошо турган болсоң. Бу жерде 2 нерсени айтып койгон. Керек болсо ал периште болсун, Аллахка жакын болгон, же Аллахтан жиберилген пайгамбар болсун, ушуну дагы ортомчу кылган болбойт деген сөз. Ушуну дагы ибадатыңда шерик кылган болбойт деген сөз. Ушуну дагы жүрөк амалдарыңда Аллахка жакындай турган кадамдарыңда ушул эң чоң ардактуу эки эле махлукат бар өзү. Аллах Тааламдан алдындагы ушул Жебирейилге окшогон чоң периштелер, анан Аллахтан жиберилген пайгамбарлар. Бул эки заттан ашкан эң шарапаттуу махлукат жок. Ошон үчүн автор ушул экөөнү мисалдады. Андан башка жанагы валийиң болобу, алымың болобу, кожоң, чоң атаң болобу, ким болбосун. Мындай чыкканда ушул эки заттан өткөн ыйык махлукаттардан Аллахка жакын, шарапаттуу махлукат жок деген сөз. Мына ушуларды дагы ортого салсаң болбойт экен. Ушуларды дагы дуамда кошкон болбойт экен. Андан башкаларын такыр кошкон болбойт да деп адам түшүнүш керек. Мына ушул бөлүмдө маселең Аллах Тааламды таанып койгонуңда эмес, маселе Аллах Тааламга ишенип койгонуңда эмес, маселе акыретке ишенип койгонуңда эмес, маселе Кудай мени жараткан, рызык берет, Кудайга багынам, ишенем, ынанам деп койгон маселең эмес. Сен жалынып, жалбарып Аллахка жакындап аткан жолуңда эч кимди шерик кошкон жоксуңбу? Тилиңде болсун, амалыңда болсун, жүрөгүңдө болсун, үмүтүңдө болсун, коркуңда болсун, сурануңда болсун, дуаңда болсун, кандай гана бир Аллахка жакындай турган кадамыңда эч кимди шерик кошпо деген сөз.
жалгыз Аллах Тааланын өзүнө ибадат. Пайгамбар да кошпо, периштелер да кошпо деген сөз. Ошон үчүн бул жерде Аллах Таалам ыраазы болбойт. Ага ким ибадатта Аллахка жакындап сыйынууда бирөөнү шерик кошкон болсо деген сөз. Мына ушул экинчи негизде кайсы бир ибадатта ширк аралашкан болсо ал кабыл болбойт. Себеби ибадат деген тунук, таза Аллахтын өзүнө гана арналыш керек. Кимде ким Аллахка сыйынууда ага башка бир нерсени кошо турган болсо, шерик кошо турган болсо, анын ибадаты жалган, кабыл болбойт. Анын бар болсо дагы бары жоктой. Курбанчылык чалса, бир балакет күмбөзгө бирөөнүн кабырына барса, жок, ал курбандын сообу жок. Намаз окуйт, анан барып дагы бир жерден барып жол аштырат. Орозо тутат, ибадаты бар, умрага да барып келет. Анан дагы бир Түркистанга да барып келет. Дагы бир жерге барып баракат, табарук кылып келет. Канча намаз окусун, зекет берсин, орозо кылсын, ажылык кылсын, умрага барсын, ошолорду жок кылып салуучу эмне экен? Ширк экен тууган. Бир булакка барат, же бир даракка барып чөпүрөк байлайт, же бир жерге барып дагы табарук кылат, дагы бир өлүккө барып денесин сыйпайт, ыйык жер экен деп. Ошон үчүн ибадат качан жардам берет? Качан ал тунук жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана арнаганда гана адамга пайда берет. Сообу жазылат, Аллах Тааламга жакындайт, Аллах Таалам андан ыраазы болот. Буга чейин кылып келген сооптор сакталып турат Кудайдын алдында. Ал эми ширк канча жакшылык кылып кайра артынан ширк кылсам эмне кылат? Аллах Тааланын сооптору жуулуп кетет. Ибадаттары жакын болбойт. О Кудай, сен барсың, сен кудуреттүүсүң, сен жалгызсың деп сөздөрдү айтып туруп, кайра барып туруп башка нерседен үмүт кылып атса, бир булактан, таштан, эгерде андай кылып ибадатында башка бир шерик кыла турган амалдар кошсо, эмне болот? Ибадаты каша болот, бузулат. Ошон үчүн Зумар сүрөсүнүн 65-аятында Аллах Таалам эмне дейт? Валакот ухия илейка ва илаллазина мин qablик лаин ашракта ла яхбатанна амалу ва ла такунанна минал хасирин. Муну кимге айтып атат туугандар? Карасаңыздар, аят пайгамбар алейхиссалату айтып атат. Мындайча айтканда, ширкте аябы жок, ширкте бир кечирилип калат, көз жумулуп калат. Бул жөнөкөй маселе эмес. Керек болсо пайгамбарга да эй Мухаммад, сага вахий кылып кабар келди. Сага чейинки пайгамбарларга да келген ушул. Эгерде сен ибадатыңда ширк кылып сала турган болсоң, амалың бар жок болот деді. Керек болсо вала такуннанна минал хасирин, бактысыздардан болосуң, кыйроого учурагандардан болосуң, зыянга учурагандардан болосуң. Ибадатыңда Аллахка жакындоо жолуңда бир нерсени кошпо деп атат, шерик кылба деп атат. Дагы бир солихиндерди айтат Аллах Таалам. Ан'ам сүрөсү 88-аятта валау ашраку ла хабита анхум ма кану я'малун. Эгерде алар ибадатында шерик кошуп койгондо, кылган амалдарын баары күйүп кетмек деген. Кылган амалдарын баары жок болуп кетмек деген. Ошон үчүн алымдар ибадат болбойт. Аллахка жакындоо болбойт. Качанга чейин жалгыз Аллахтын өзүнө арнамайча. Мисал, бир адам намазда бирөө үчүн окуса, белгилүү да намаз кабыл болбойт, билебиз. Орозону убакыт келип калыптыр, туугандардын баары тутуп аттыр. Уят ушу жаш келип мен да тутпай. Небереси бар деп айтат. Койчу туткан сыртынан орозо деп көрүнө берет адамдар, бирок ошонун сообу Кудайдын алдында жазылбайт. Эмнеге? Себеби аны ошо орозону тутууда кимдерди шерик кошту? Аллах Тааламга адамдарды кошту, рия кылды. Максаты Аллахты көздөгөн жок. Же орозодо диета үчүн тутту. Же ден соолугум чың болот, ашказандарым тазалайм, ич агарым тазалайм деп тутту. Сооп алабы? Аллах сактасын, сооп таппайт. Но ошондо кайсы бир амал менен Аллах Тааламга жакындайтын деп атканда эле ширк деген нерсе ошону кылууда бир нерсени шерик кошосуң деген сөздү. Бирөөлөр бир дүйнөгө жакындашыш үчүн жасайт бир амал. Же бир башка Аллахтын жүзүн, Аллахтын ыраазылыгын көздөбөй кылуу деген сөз. Бирөөнүн көзү үчүн, бирөөнүн сөзү үчүн бирөөлөрдүнгө ошол ибадатка шерик кошуу деген ушул да. Ошон үчүн кайсыл амалды Аллах Тааламга кылып жакындап атканда караңыз, ошол жерде бирөөнүн үлүшү жокпу деп, бирөөнүн назары жокпу деп, бирөөнүн сөзү жокпу, бирөөнүн көзү жокпу. Эмне үчүн мен кылып атам бул амалды? Себеби дегенде ибадат дегенде эле сажда кылып, анан рүкү кылып, анан о Аллах деп кылган нерсеге чектеп койбош керек. Ибадат деген ар бир Аллахка жакындай турган кадам ибадат. Ар бир пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген нерсе ибадат. Намаз ибадат, зекет ибадат, орозо ибадат, умра ибадат, дуа кылуу ибадат. Жүрөк амалдары, Аллахтан корккон нерсе ибадат. Аллахтан үмүт кылган нерсе ибадат. Кедейликтен коркуп атса бир адам, Аллахтан коркпой. Келечегим эмне болот? Мен болбосом силер ачка каласыңар деп атса, Кудай сактасын. Ошон үчүн муну кенен түшүнүш керек туугандар. Ибадат деген нерсе намаз болбойт, дараты болмойча. Эгер дарат бузулган болсо намаз бузулат. Дараты жок намаз оккан болсо ал намаз болуп саналбайт.
мына ошондой эле ибадатта ширк кошулуп кеткен болсо, ал ибадат бузулат. Кадимкидей намазды дарат бузгандай эле. Мына ошон үчүн Куранды окусаңыздар, аяттарда көп жерде ибадатка буйруганда Алла таалам сөз сонун артында ширкти кайтарып кетет. Ибадатка чакырганда сөзсүз ширкти тыйып кетет. Ибадатка буйрук кылып чакырганда сөзсүз шериктикти жоет. Мисалы, Ниса сүрөсү 36-аят. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шей'a. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылгыла, ага эч нерсени шерик кошпогула. Эч кимди шерик кылбагыла деген. Эмне деди? Биринчи ибадатты айтты, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылгыла. Жана ошондой эле ага эч ким шерик кошпо деди. Байина сүрөсү 5-аят. Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуддин. Алар жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылыштыкка буйруду. Мухлисина лахуддин. Жалгыз өзүнө ихлас менен ибадат кылышта буйрулду. Ома арсалнака мин qablika мир расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун. Ла илаха илля ана дегенде дайыма билесиз, ла илаха дегенде эле бул берде ширкти кайтарат. Ла илаха, эч бир сыйынууга татыктуу кудай жок деген сөз. Илlallah десе же илля ана десе, мен гана, жалгыз Аллах гана өзү гана ибадатка татыктуу деп тастыктап атат. Жокко чыгаруу менен тастыктоо. Жокко эмнени чыгарат? Ар бир Аллахтан башкага сыйына турган заттардын бардыгын жокко чыгарып атат Аллах Таала. Буларды жок кылгыла, кошпогула, мага шерик кылбагыла деген сөз. Мен гана татыктуумун деп атат Алла. Мага гана арнагыла ибадатты деп атат. Мындай чыкканда ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана. Ушундай аяттар аябай көп. Исра сүрөсү 60-аят. Ва када раббука алла та'буду илля. Аллах Таалам буйрук берди сага жалгыз өзүнө гана сыйын. Ва лакад ба'атна фи кулли умматин расула ан и'будуллаха ва ижтанибут тогут. Нахр сүрөсү 36-аят. Биз ар бир коомго элчи жөнөткөндө жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, тогуттардан оолак болгула дегенбиз. Тогут деген эмне? Тогут ошол шайтан жана Аллахтан башкага сыйына турган нерсенин баары тогутка кирет. Тогуттан оолак болла деп аяттар келсе, билиңиз эмне экен? Аллахтан башкага сыйына турган кадамдардын баарын тогут деп айтылат. Мына ушул Куранда келгенде Аллахка сыйын деп эле койгон эмес. Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйын, жана ага эч кимди шерик кошпо деген. Фамай якфур бит тогути ва ю'мин билла факад истамсака бил урватил усқа ла инфисама лаха. Ким Аллахтан башкага сыйына турган нерселерге капыр болсо деген, ишенбесе дейт, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана иман келтире турган болсо, ал бекем тутканын кармады дейт. Ажырагыс нерсени. Алхамдулилля, бекем устунда турат. Качанга чейин? Ал качан Аллахтан башкага сыйына турган нерсенин бардыгына капыр болмоюнча. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана ынанат, жалгыз Аллахтын өзүнөн гана суранат, ага эч кимди шерик кошпойт. Мына ошондуктан туугандар, иман өзү эле ишендим деген нерсе жетпейт. Сөзсүз ар бир Аллахка капыр болот нерседен оолак болуш керек. Ар бир Аллахка шерик кошо турган башка бир сыйынуучу заттар болсо, ал нерседен оолак болуп, ошол нерсеге ишенбей андан алыс болуш керек. Болбосо Меккенин мушриктери эмне? Аллахка ишенген да алар, иман келтирген да Алла Таала. Бирок Юсуф сүрөсүнүн 106-аят айткандай: "Ома ю'мину аксарухум биллахи илля ва хум мушрикун." Алардын көпчүлүгү иман келтирсе дагы ширк кыла берет деген Алла Таалам Куранда. Ушунун тафсиринде алымдар айтат, адамдардын көпчүлүгү Аллахтын бар экенине ишенип келет. Кудай бар, Кудай акыкат, Кудай чын деп, керек болсо атеисттер дагы эмне дейт? Чоң күч бар деп Кудайды тасташат. Бирок маселе тастап койгондо эмес да, Кудай бар деп. Сен жүрөгүңдү жалгыз Кудайдын өзүнө буруп атасыңбы? Сен чын эле жалгыз Аллах Таалам өзүнө ибадат кылып атасыңбы? Маселе ошодо да. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнадыңбы? Башка анан Кудай да бар, тиг буттар да бар. Бияктан да коркот, тияктан да коркот. Бул жактан да суранат, ал жактан да суранат. Мурунку мушриктер ушул болгон да. Ошон үчүн келип пайгамбарыбызга, кел бүгүн сеникине сыйын ал, эртең биздикине сыйын. Маселе болгон эмес аларда. Пайгамбар күрөшкөн жок, сыйынын тек гана жалгыз Аллахтын өзүнө арнаш керек. Сыйынбасаңар силер анда капырсыңар, анда силер мушриксиңер, анда силер мусулман эмессиңер деп пайгамбарыбыз күрөшкөн да ошол мушриктер менен. Силер деле Кудайга ишенет экенсиңер, силер деле Кудайдын кудуретине ынанат экенсиңер. Кудай бар деп атат, кудуреттүү деп атат, рызык берет деп атат, жаратат деп атат, өлтүрөт деп атат, Кудайга жолугам деп атат. Бүттү маселе деген эмес. Караган алар. Мусулман болуп келгенден ала буттарыңды таштайсыңбы деген. Таштабасаң анда сен исламга өткөн жоксуң деп. Себеби алар келименин маанисин билген да туугандар. Ла илаха иллалла дегенде, мен бүт буттарымды таштайт экем. Ширктердин баарын жоет экем. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана тастыктап, ага гана сыйынат экем деп алар түшүнгөн. Ошон үчүн бул сөздү айтуудан баш тарткан да.
Анан пайгамбарыбыз ла илахын айткыла кутуласыңар деп айткан ошода. Бүгүнкү күндө бирөө барып кабырдан суранат, барып бүү бакшыга барат, бирөө барып Түркистанга барат, барып да падыша атасы барат, күмбөзгө барат. Ар жерге барып сылап сыйпап деле ла илаха илля деп айта беришим. Көз ачыгы деле айта беришим, ла илаха илля. Себеби ал маанисин түшүнбөйт, талабын билбейт, шартын билбейт, максатын билбейт. Балким кээ бир аферисттер өзүн ушинтип мусулман көргөзүп, жалган намаз окуп, Кудайдан башка нерселерге сыйынып жүрө берет. Аны башка бир адамдар көрсө, мына Кудай деп атпайбы дейт. Автордун сөзүндө кимде ким Аллахка сыйынса жалгыз, пайгамбарга баш ийсе, Мухаммад алейхиссалату вассаламга, Аллахка эч нерсени шерик кылбаса, себеби мусулман адам билет, Аллах таалам ыраазы болбойт ага ибадатта шерик кылганда. Балким Аллах таалам кары түшөт кимде ким ушинтип ибадат кылмаса. Ачуусу келет. Хадис кудисте дагы бирде айтат, эмне дейт? Аллах таалам айткан, мен дейт, эч кандай шериктерге муктаж эмесмин деген. Мен оолакмын булар нерсе, беймуктажмын деген. Кимде ким бир амал кылып, ага мага жакындайм деп бир амал кылып, ошого ширкти кошкон болсо, өзүн да таштайм, ширкин да таштайм деген. Кабыл кылбайм деген сөз. Алла сактасын туугандар, бул мындай да. Мисалы кээ адамдар да Алла тааламдын кудуретине, Алла тааламдын субханалла, Аллах таалам бүт нерсени арызат, мындай бир кемчиликсиз бир нерсени аныктагандай. Түз кайрылгыла, мен угуп турам, көрүп турам, дуаңарды кабыл кылам десе, Алла таалам бир муну укпай кала тургандай, бир назар салбай кала тургандай кылып жана өлүктөрдү, дагы бир нерселерди бул арбак колдосун, анан бул колдосун, тигил колдосун деп ортомчу кылып да, Аллах тааламдын бир кудуретине доо кетиргендей. Аллахка ылайык келбеген. Ошон үчүн бул ширк кечирилгис күнөө. Биз айтпадыкпы, эң чоң зулум деп. Эң чоң зулум, эң чоң арам ушул ширк. Мына күнүмдүк турмушта эле бир адам бир тууганын таштап кетсе, о кандай оңбогон жигит, кандай жаман адам деп. Ата энесин жанатып карлар үйүнө таштап кетсе, кандай адамдар чачы тик туруп атат. Ошентип 9 ай бакты эле, анан 2 жыл эмгисти эле, ошентип эрезеге жеткирди эле. Ата энеси сыйлабаган адам ушу элди сыйламак беле деп элдер эмне дейт? Аны кечирбейт ал адам. Канча жакшылык иш кылса деле аны кабыл кылбайт адамдар. Сен жакшылыгыңды ата энеңе кыл биринчи деп. Алла тааламдын акызы кандай чоң. Жаратты, рызык берди, жоктон бар кылды, канча нечен деген замандарда жок элең. Анан Алла таалам мага гана сыйын десе ибадатта, бирөөнүн көзүн, бирөөнүн сөзүн, башка нерсени көздөсөң кандай болот? Ошон үчүн бул ибадатта шерик кылуу эң чоң зулум. Адамдар ар бири билиш керек. Алла таалам бул нерседе ыраазы болбойт экен. Мейли оулия болсун, алардын максатын дайым айтышат экен да. Биз ушу шапаат сурап атабыз, Аллах тааламга жакындагыбыз келип атат. Ушуларды ортомчу кылайлы деп атабыз. Биз күнөөкөрбүз, биздин үнүбүз Кудайга угулбайт деген шылтоолорду баары айтышат тургандар. Кene мушриктер да мурункулардын баардыгы ушул шылтоолорду айткан. Мен бунун бутка, же бул кабырга, же бул булакка, же бул жерде ыйык жерге, же бул мазарга, же бул оулиянын мүрдөсүнө мен сыйынган жокмун. Мен Кудайга эле сыйынып атам, болгону ушул аркылуу Кудайга жакындайм деп атам деген. Мына ушул нерсе ширктин көзү ушул да өзү. Ширкте өзү мен Кудайды тыштадым, мен буга сыйындым дебейт. Аллах тааламга сыйынууда бир нерселерди илештирет, бир нерселерди кошот, бир нерселерди аралаштырат. Ошон менен берекет табайын, ушун менен Кудайга жакындайын, ушулардын шапаатын алайын деп ушундай нерселерди кошот. Ушул да ширк өзү. Ана бүгүнкү күндө да келип, булар солихиндер да, ана булар деген өтө күчтүү адамдар, ушулар менен Кудайга жакындайын деп атабыз дегендер ушул ширкти айтып атат да бул. Кудай сактасын. Сөздөрүн баары мурунку пайгамбар алейхиссалату вассалам келгендеги мушриктердин сөздөрү ушундай болгон. Не деген алар? Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Биз буларга сыйынбайбыз, тек гана Аллах тааламга бизди жакындатыш үчүн сыйынып атабыз деген. Мындай айтканда, ортомчулганыбыз Кудайга жакындаш үчүн кылып атабыз деген. Мына ушул нерсеге Алла таалам ыраазы болбойт деген сөз. Периште болсун, ал пайгамбар болсун, оулия болсун, ким гана болбосун, жалгыз Аллах тааламдын өзүнө гана арна деген. Болбосо алар эмне кылган? Ошо буттарын баарын билген, булар жаратпайт, рызык бербейт, эч кандай өлтүрө албайт, эч кандай тирите албайт, эч кандай пайда бере албайт деп билген ошол. Болгон ортомчу кылабыз деген. Ибадатында бир бөлүгүн аларга да арнаган, ортомчу кылып. Ушу менен Кудайга жакындап кетебиз деп. Бүгүнкү күндө ошонун сүрөттөрү жанатып малды алып барып соёт. Эмнеге үйүңөн сойбойсуң десе, ошол деген кабыр бар экен, ушундай бир күмбөз бар экен, ошол жерге барып мал сойсом Кудайга жакындайм. Жолдорум ачылат. Ошо өлүктөр менен Кудайга жакындайм деп атат деген сөз да. Ана ар кандай сөздөрдү алып келет. Өлүктөр ыраазы болбоюнча тирүүнүн жумуш жүрбөйт экен, анан мындай экен, тигиндей экен деп ошо ширкти актоочу ар кандай жалпы сөздөр менен адам башын айландырышат.
мен ширк кылып атам, мен Кудайдан алыстап атам деп айтпайт ширк кылганда. Анын баардыгы ушу Аллахка жакындайын деп, анан ушул иштерди кылып атам деп айтышат да. Керек болсо жанагы Бадавидин бүгүнкү күндө Хусейндин деп кабырын айлангандар бар, Кабаны айлангандай. Алардан сурасаң да ушул сөздү айтышат. Кудайга жакындаганы келдим бул жака. Хусейнге жакындаганы же Бадавиге жакындаганы келдим дебейт. Кудайга жакындаганы келдим дейт. Ошол жакындайын деп ушул жерде айланып атам дейт. Жакындайын деп ушул жерде түнүп атам дейт. Жакындайын деп ушул жака курбанчылык кылып, малымды көтөрүп келдим дейт. Эмнеге өзү түз эле Кудайга жакындай албайбы? Ошо кабырга муктаж болуп калды Алла Таала. Анын үнүн, сөзүн угуш үчүн ошондой бир өлүккө муктаж болуп калды Алла Таала. Кандай булар ойлонушат? Ошон үчүн берде ла малаку мукарраб ва ла наби мурсал деген эч бир пайгамбар дагы, периште дагы ортомчу боло албайт. Муну кошсоң да Алла Таала бул нерсеге жакындатпайт. Болбосо эң шарапаттуу махлукаттар эле. Ушуларга ыраазы болбогондон Алла Таала ортомчу кылууга. Анан башка жана мазар сазарыңа андан да алыс нерсе да. Эң шарапаттуу нерсе. Эгер болсо мына ушулардан бир аз ортомчу кыла турган боло турган, аны Алла Таала мурсат бермек ошон. Пайгамбар же периште шарапаттуу. Ушул эле экөө эле. Ушуну түшүнүш керек да, буну ошон автор мисал катары келтирди. Периште менен пайгамбар болбогондон башканы жыйнаштырып сал деген сөз. Болду, эч нерсени кошпо деген сөз. Мындан да эки ардактуу, урматтуу, барктуу Кудайдын алдында жок жандар деген сөз. Сөздүн аягында эмне дейт? Ваннал масажида лилла фала таду мааллахи ахада. Мечиттер, сыйынылуу жайлардын баардыгы Аллага таандык. Ошондуктан дуа кылганда, суранганыңда эч кимди шерик кошпогун ибадатта. Мейли ибадатың да болсун, мейли дуаң да болсун. Мечиттер дегенде берде алымдар 2-3 түрлүү тафсилейт. Бири мечиттер кирет. Экинчиси адамдын Аллах Тааламга сыйынуучу мүчөлөр кирет. Чекеси, мурду, сажда кылганы, рүкү кылганы. Ошентип Аллахтыга сыйынатчу нерселерди башка махлукаттарга колдонбо деген. Кудайга сажда кылгандай бирөөгө сажда кылба. Аллахка рүкү кылгандай бирөөгө рүкү кылба. Аллахтан сурангандай бирөөдөн суранба. Аллахка жалынып жалбаргандай башка бирөөгө жалынып жалбарба. Аллахтан корккондой башка бирөөдөн коркпо. Аллахтан үмүт кылгандай башка бирөөдөн үмүт кылба. Антпесе сен Аллахка кошуп бирөөнү шерик кылган болосуң деген. Тек гана Аллахтын кудурети жеткен нерсени Аллах Таалам өзүнөн гана сура. Адамдын кудурети жетпей турган нерсени адамдан сурба. Эгер адамдын кудурети жетип атып, сурай бер. Карызга сура. Муну көтөрүшүп кой деп сура. Эдинса салып кой деп жардам сура, кайра эртең салам деп. Анан укпаган, сени көрбөгөн, Кудайдын кудурети гана жетип турган нерсени сен өлүктөн сурап атсаң, мазардан сурап атсаң, буттардан, булактан, дарактан, арбактан сурап атсаң, Кудай сактасын. Аны Аллахтан сураш керек эле. Куранда ушундай ачык айкын нерселер келген. Муну ким түшүнөт? Акылын иштеткен, ой жүгүрткөн адамдар түшүнөт. Ал эми жанантип биз жүрө бербедик беле, кыла бербедик беле, ушинтип эле көрдүк эле го деп сокур ээрчигендер болот. Ата бабасы алкаш болсо деле ушу ата бабам деп ээрчиген топтор бар. Ал туурабы, туура эмеспи, тараза жок ал адамда. Жанагы сокур ээрчигендер артынан жетелеп алып, сокур адамды ээрчип жардам берет го. Ошондой эле адамдар, ушундай ишенимди ушинтип ээрчигендер бар. Мээсин иштетпейт, ага Куран, сүннөт, пайгамбардын жолу тараз эмес. Ата бабабыздан эмнени көрдүк элек, биз ошону кыла беребиз деген топтор бар. Меккенин мушриктеринде да бир топтор ушундай болгон. Тараза ушулгон. Биз ушун туул өскөндө эле көргөнбүз. Өлгөндө ушу эшкинин өпкөсүн, канын бизге ушинтип сыйпаган. Ушинтип биз ушул жерде айланчык, ушу буттарды сылап сыйпачык, берекет тилеп келгенбиз, тилеп келе беребиз деген да. Ушинтип улантып келгенбиз, улантып беребиз деген. Ошондой ырым-жырым бүгүнкү күндө эле айрым адамдарда калып калышы мүмкүн. Адан чыга албаса, ал адам ширктен чыга албайт. Ал эми түшүнгөн адам Аллахтын аятын урматтап, акыл жүгүртүп, буйругун буйруктай, тыюусын тыйуудай аткарам, пайгамбарга эргешем. Себеби мен бактым пайгамбарга ээрчүүдө. Менин кыйроом пайгамбарга тоң моюндук кылууда деген түшүнгөн адам кайтат бул нерседен. Фала таду мааллахи ахада деди. Эч кимди Аллахка шерик кылбогум деди ибадатыңда. Эч кимди кошпогум. Мисалы, мана сатан арба колдосун деп дуа кылба деген сөз. Умай эне колдосун. Жо дабыр белекет колдосун дебей, Аллах колдосун дебейсиң. Алар өлүп калган, алар Кудайга муктаж го. Алар ошо сен суранып аткан жана муктажда, алар бизге муктаж керек болсо. Биз дуа кылсак болот. Бир чоң атаң, Аллахым ошону өзүң кабыр азабынан сакта, ырайымга бөлө, күнөөсүн кечир деп. Өлүктөр өзү тирүүлөргө муктаж, дуасына муктаж, истигфарына муктаж. Мына шайтан кандай кылып адамды буруп коет да. Тирүү затты өлүккө муктаж кылдырып, кор кылып, ошентип жер бастыртып, кабырларын айландырып коюп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул нерседен туугандар катуу кайтарган. Керек болсо тарыхын окусаңыздар, өмүрүнүн аягында
өлүп атканда, төшөктө жатканда ушул нерсени эскерткен. Ала инна ман кана qablакум кану яттахидунал кубура масажид. Силерге чейинки мурунку адамдар өлүп кеткен жана ата бабалардын ыйык деген адамдардын жерлерин сыйынуучу жай кылып алгышкан дейт. Мечит кылып алган керек болсо деген. Силер дагы андай кылбагыла деген. Адамдар өлүп калган жерлерди ыйык кылып, сыйынуучу жер кылбагыла деген. Мен бул нерседен силерди кайтарам деген. Муслимде келген хадис. Кабырларды сыйынуучу жай кылбагыла. Эми бүгүнкү күндө алар кандай? Жана барып чүпүрүк байлагандар, барып алып оонагандар, ошол жерден баласы жок бала сурагандар бар. Аны кимдер берет билесиздерби? Путевка кылып, жанагы бүй бакчылар берет. Ушундай жана көз ачыктарга барсаң, баланча деген мазар бар. Ошол жерге барсаң, бул оору сен көр, мен көр жок болот дейт. Ошо бар топурагын ич дейт. Ошол жерге бар түнү оона жат, өзүңдү кор кылып тут деген. Ошентип шүмшүйүп сандалып жүргөн адамдар бар. Ага жанагы путевка берген бүй бакчылар. Мына ошентип кор кылгандар бар. Анан бул кайсы үчүн болбой? Мечит кылып алгандар да адамдар бар. Башка өлкөлөрдө бар. Бирок бүгүнкү күндө ушунун чакан жана айтпады, эки түрлүү болот. Мечит кылып алат. Экинчи түрү ол сенин Аллахка жакындаочу, сыйынуучу, кор туткан, өзүңдү жалым жалбароочу мүчөлөрүң бар. Чекең бар, мурдуңду коесуң, рүкү кыласың, сажда кыласың, дуа кыласың, жалым жалбарасың. Мына ошондойлорду жалгыз Аллахтын өзүнө арнабастан эмне кылат? Ошо кабырларга барып арнайт. Ла'натуллахи алал яхуд ван насара иттахаду кубур анбияи масажид деген. Аллах таалам лаанат кылды, каргыштады кимдерди? Христиан менен яхудтарды. Себеби ал пайгамбарлардын кабырларын мечит кылышып алган деген да. Жана да айтып коюшку, Давудтун бир кабырын табылдык мояктан, Сулаймандын кабырын табылдык. Не дейт? Нухтун кабыры табылды деп. Не кылат экен эми таап алып? Ошол жерге чырактарды коюп, эс алуучу жайын жасап, сыйынуучуга мүмкүнчүлүк түзөбүз деген адамдар бар. Ошондой жерлерди издегендер бар. Ийик жерлерди издейм деп. Кудайды издебейби? Дуа кылып, жалым жалбарып, түндө тахажжудкө туруп, түндүн акыркы бөлүндө Аллах таала мына асманга түшө турган убакыт. Сураган барбы? Сураганын берейин. Кечирим сураган барбы? Кечирейин деп атат. Анан кайакта бир кабырларды издебей. Ширкте тобо кылбай өтүп кетип турган болсо, бул кечирилгис күнөө. Унутпайлы, асман тиреген күнөө менен келсең да ширк кылбасаң, мен асман тиреген кечирим берем деген алат. Асман тиреген сооп менен келип бир Аллахка ширк кылсаң, Аллах кечирбейт. Ошон үчүн ширкти майда чүйдөсүн жакшылап үйрөнүш керек. Мына бул жерде да карасаңыздар, автор мындай. Экинчи кириш сөздө биринчисинде пайгамбарды айтып, Аллах таалам жиберген. Анан ушул пайгамбарга баш ийсең, сенин бактың, баш ийбесең, өзүңдүн шоруң, өзүң кор болосуң, өзүң бактысыз болосуң деди дагы. Пайгамбардын берди эң чоң миссиясы эмне кылды? Ошол жалгыз Аллахка сыйынгыла деп келди да бизге. Аллах бар деп келген эмес. Билген да себеби Аллах бар экенин адамдар билген. Кудай колдойт, Кудай тирилтет, Кудай өлтүрөт, Кудайга жолугасың деп келген эмес. Аны билген адам бар. Ошол үмүтүңдү, сыйынуңду, дуа кылууңду, жалым жалбарооңду жалгыз Аллахка арна деп келген. Бүт коом менен күрөшүү ушул жактан келген. Түшүнүп атам сен Кудайга ишенгениң. Маселе ал менен бүткөн жок. Эми сенин жакындоо жолуң кандай? Ушуну карайм деген да пайгамбарлар. Кудайга сыйынуу жолуң кандай? Ошону айтчы деген. Бул бүгүнкү да авторда ушул нерсеге көңүл буруп атат да. Аллахка ибадат кылуучу мүчөлөрүңдө, Аллахка ибадат кылуучу сөзүңдө, Аллахка жакындоочу жүрөктөгү амалдарыңда, Аллахка ибадат кылуучу жерлерде, бүт жерде жалгыз Аллахтын өзүнө арна, ширкти аралаштырба, Аллахка жакындай турган кадамдарыңда башка бирөөнүн сөзүн, көзүн, бирөөлөрдү кошпо деген сөз. Фала тадуу деген дуа кылып, эч кимди кошпо. Сурануңда, ибадатыңда, жалым жалбарооңда, Аллах тааламга жакындооңдо, бул менен Аллах таалам ыраазы болбойт сага дейт. Бул менен ибадатың кабыл болбойт. Канча мечит сал, канча кайрымдуулук кыл, канча намаз оку, канча орозо тут. Бүт ушунча жакшылыктарды кылсаң дагы, бир Аллахка шерик кошосуң, кабыл болбойт. Мына ушунча фала таду маллы ахада деген эч кимди ибадатыңды жалгыз Аллахтын өзүнө гана антпесең, бул ширк деген бале бүт ибадатыңды жууп кетет деген сөз. Мына ушул нерсени автор экинчи кириш сөзүндө ушул 3 негиз китепти окуурда баса белгилеген. Мына ошондой эле шейх өзүнүн акырында айтып кетти. Мечиттер дагы жана спонсор болуп кургандар максаты адамдарга көрүнүш үчүн, угуш үчүн, атым тарыхта калсын, ушу мечитти көрүп мени эстеп жүрсүн деген максатта эмес. Ошол жерде адамдар жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылсын деп, чын ыхлас менен курсун деп сөзүн аяктады. Себеби андай максаттан оолак болсо, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылыш үчүн эмес, аты үчүн же бир арам окат менен келип курса, ал арамдан ибадат кабыл болбойт. Аллах таалам тек гана адал нерседен гана кабыл кылат.
халал нерсе менен курасың мечитти жана чын эле Аллах таалам үчүн кыласың. Кылымдар мени эстеп турушун адамдар деп жана атын чоң кылып жаздырып алып, менин атым калсын угуш үчүн, көрүш үчүн андай максатта болбош керек. Ибадат деген тунук, таза, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналыш керек.